ар бир амалдарыбыздан, сөздөрүбүздөн Аллахым ыраазы болуп, дүниебиздин дагы ахиретибиздин абалын оңдосун. Урматтуу туугандар, инсан ашрафул махлукат, бул махлуктардын эң шарапаттуусу. Алла Таалам махлуктарга, көптөгөн айвандарга, канаттууларга сезим берген, бирок акыл берген эмес. Инсанга Алла Субханаху ва Таала сезим өзүнчө, акыл өзүнчө берген. Şu akıl menen Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı tanıyız. Jaratkan Allah Ta'ala meni jokton bar kılıp, beker jaratkan jok, ulu maksatка jarattı. Ошол максатты айттырыш үчүн, түшүндүрүш үчүн, жеткириш үчүн пайгамбарларды жиберип, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келди. Аллахнын тарабынан толук жашоонун жол жобосун мээримдүүлүктүн үстүндө камтылган, адилеттүүлүктү камтыган жашоо берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл Кур'ан-ы Карим түшүп, сахабаларды тарбия кылып, андан кийинки муунда муун өткөнкү сабактарда Абу Бакр, Умар, Усман радыйаллаху анхум жана Хазрет Али радыйаллаху анху окуясына келген элек. Хазрет Али радыйаллаху анху 4-чү халифа, мусулмандардын амири, Алла Таала андан ыраазы болсун. Алланын кабары вахисине сугарылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен иман келтиргенден, дүйнөдөн өткөнгө чейин чогуу болгон бардык газаттарда, бардык кыйынчылыктарда, бардык дин таркатууларда, баарында Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bugün nasihatlarına. Hazreti Ali aytat, la yercuvannal abd illa rabbah. Bende özün robusu Allah Taala'dan gana ümit baylasın. Başka hiç kimden ümit kılmasın. Jaralgandan ümitті üzüp, jaratuvchi menen ümitті koysun. Ümitten ötürgan bu ümit Allah'dan. Korku, muhabbat Allah'a, bu iman. Ve la yakhafanna illa demba, özünün günösünden korksun. Bende özünün günösünden korksun. Kiçinekey ve çoğun bu, her bir günö dozakka tartat. Her bir günöden Allah Taala narazı olat, açusu gelet. Günöde jürökö kara dak diyet. Jürök kararat. Jönele jürök kararbayt. Karаңгылайт. Кабыры дагы, ахирети дагы. Ошондуктан айтып атат, өзүнүн күнөөсүнөн корксун дейт. Вала ястахянна жахилун айясал амма ла я'lam. Билбеген адам уялбасын эч качан. Сурагандан уялбасын. Эмне нерсени билбесең, ошону тартынбай, уялбай, сөзсүз сураш керек. Билбеген нерсесин сурагандан уялбасын да. Болбосо көп нерседен, жакшылыктан коргалат. Ошондуктан биздин динибиз адал менен арамды, пайда менен зыянды ачык айткан, көрсөткөн, ажыраткан дин ар бир нерсени сурашыбыз керек. Ушул сөз туурабы, туура эмеспи? Ушул иш туурабы, туура эмеспи? Ушул тамак адалбы, адал эмеспи? Ушул жол карманып жашап атканым бейишке бара турганбы же тозокко бара турганбы? Бул кесибим болобу же болбойбу? Мына мамиле кандай? Ар бир нерсени өзү суроо менен жооп табабыз да биз. Вала ястахянна алимун иза суила амма ла я'lam ay yaqula Allahu a'lam. Кимден суралса, билбесең, ал уялбай эле Алла билет, мен билбейм деп жооп берсин. Сиз билбесеңиз, болжолдоп жооп бербеңиз. Билбейм деп коюу өзү ушу билүү. Ушул билим өзү. Бир нерсени билбесеңиз, İmam Malik rahimahullah ulu mazhab iyisi kitabında Muvatta İmam Malik'te kança meselede la adri men bilbeyim, la adri men bilbeyim. Biz bugün bilbeyim degen sözde ayıp görüyoruz. Hakikatte bilbey. Bilbey turup başka cevap verse cahili murakkab da koyar. Bileni bir ele bul nadan emes. Bul murakkab, cahil murakkab bul. Tertiptelegen.
Айтат да, мынау эмне деди, мисалы мен эшек экенин билбейм да, мен билбейм бул эмне экенин. Бирок бир айтат, мен билем, бул эмне десе, ушул ат дейт да. Айнанай. Билбегениң өзүнчө, туура эмес айтканың өзүнчө. Ошон үчүн билбей турган нерсеңди билбейм деп жооп берип коюу, бул ушул өзү илим. Вас-сабр минал иман биманзилати рас минал жасад. Сабырдуулук бул имандан, адамдын денесинде баштын ордунда турат. Баш канчалык маанилүү, сабыр дагы иманда ушунчалык маанилүү. Вала имана лиман ла сабарала, кимдин сабырдуулугу жок болсо, анын иманы жок дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир ушундай нусха айткан, субханаллах, айюл имани афдал деп сураганда, имандын, момундардын эң абзели, мыктысы ким дегенде, ас-сабр ва самаха, сабырдуусу, кечиримдүүсү деп. Сабырдуулук менен кечиримдүүлүк болсо, үй бүлөдө дагы бакыт, тынч, бейпил, жумушта дагы, досто дагы, иш-чарада дагы, көчөдө дагы, сапарда дагы, мечитте дагы, кошуналар менен дагы, сабырдуулук менен эле кечиримдүүлүк болсо, туугандар менен дагы баары жакшы болот. Эгерде сабырсыздык болсо, кек сактамай болсо, ал менен алдыга узарбайт, ал өспөйт, анын жүрөгүнө рахат келбейт. Вакала Хазрат Али разияллаху анху дагы бир насаатында мындай дейт. Инна ахвафа ма ахафу алейкум иттиба'ал хава. Мен силерге корккон нерсемден эң корко турган, коркунучтуурагы напсинин аркасынан ээрчүү. Ва тулул амал, узун үмүт кармоо. Напсинин аркасынан ээрчиген жана узун үмүт байлаган, ушу эң коркунучтуурагы ушул мен коркконуман дейт. Фамма иттибаул хава, напсинин аркасынан ээрчүү, фа юдиллу анил хак, акыйкаттан алып коет, адаштырып коет адамды. Ким напсинин каалоосунун аркасынан жүрсө, ал сөзсүз напсинин каалоосу аны акыйкаттан адаштырат. Акыйкаттан адашкандан кийин, туура жол таппай калгандан кийин максатына жетпейт бул. Ва амма тулул амал, узун үмүт эмне кылат десе, фаюнсил ахира, ахиретти унутуруп коет да. Ахиретти унутуруп коет. Болбосо биз ахиретке даярдануу үчүн келдик эле дүйнөгө, ахиретибизди куруу үчүн, нурлаш үчүн келген элек, ал ахиретти түбөлүктү бара турган жайын унутуп калгандан кийин, охо, ушуну эмне унутурат десе, узун үмүт унутурат. Риваяттарда келет, бул үммөттүн акыркысы, алгачкысы кылган мээнетти кылмайынча оңолбойт. Жана үммөттүн оңолуусунун башталышы. Адамдар, мусулмандар, үммөт качан оңолот дейт? Якин, экинчи зохут, зайыттык, дүйнө кызыкпачлык. Ушу менен. Үммөт качан бузунат дейт? Узун үмүт менен дейт. Жана дүйнөнү сүйүүсү менен. Бул менен экөө менен бузула баштайт экен, экөө менен оңоло баштайт экен. Демек, мына жердеги айтып атканы, узун үмүт ахиретти унуттурат экен. Мейли, үмүт менен жашайбыз. Бирок тигинде мындай деп дүйнөгө аябай үмүттөрдү байлап алып, ал үмүтүнө жетеби жетпей Кудай билет ал. Бирок узун үмүттөрдү бул жакшы эмес. Айтат Хазрат Али разияллаху анху, ала ва инна дуnya qad irtahalat mudbiratan. Дүние сенен саңа артын каратып кетип баратат. Ва иннал ахира qad irtahalat muqbilatan. Ахирет саңа жүзүн көрсөтүп келет. Дүниеден биз күн сайын мындай да инсанбыз да. Ал дүние биздин аркабызда калып атат. Ахирет бизге алдыбызда келет. Дүние менен күн сайын коштошуп атабыз. Күн сайын коштошуп атабыз. Өмүрүбүз күн сайын азайып атат. Ахиретке күн сайын биз жакындатабыз. Ал бизге жакындап атат, биз ага жакындап атабыз, жүздөнүп атабыз. Ушул жерде айтат: "Ва ликулли вахидин минхума банун." Дүниенин дагы ахиреттин ар биринин балдары бар дейт. Дүниенин дагы балдары бар, ахиреттин дагы балдары бар. Факуну мин абнаил ахира. Силер ахиреттин балдары болгула. Ва ла такуну мин абнаид дуnya. Дүниенин балдары болбогула. Fa innal yawm amal wa la hisab.
Бүгін амал қылғанға мүмкіншілік бар, есеп кітеп жоқ бүгін. Сізден ешкім есеп кітеп бүгін албайды. Вағадан ерте қиямат күні хисап болады, валя амал болбайды ерте. Демек туғандар бүгін бұл дүниеде азыр амалға мүмкіншілік берді, есебі жоқ. Әрбір сөйлегеніңізге қылған ішке Алланың алдында жазылып атат амал, есеп кітеп жоқ. Бұяқта амал деп. Ертеге Алланың алдына барғанда есеп кітеп болады екен, амал болбайды екен. Амал қылайын десең қыла албайсың. Садақа берейін десең қыла албайсың. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааля айтат: "Я айюхаллазина аману анфиқу мимма разақнакум мин қабли ан яътия яумун ла байъун фихи ва ла хулла ва ла шафаа." Сіздер біз берген мал мүлктен Алланың жолына сарптағыла, ушундай күн келерден мурда ал күнү эч кандай соода сатык, акча төлөп жаныңды куткара албайсың. Сени куткара турган дос дагы болбойт. Жана ортого түшүүчү дагы болбойт. Ошо күндөн мурда силер сарптагыла. Себептегенде бүгүн Алла субханаху ва тааля бизге намаз окуганга дене берди, кайрымдуулук кылганга кичине мал мүлк берди. Эртеге бир ушундай убакыт келет, ал келгенде намаз окуй турган уже дене намаз окуй албай калат. Бир нерсе сарптап, укуктарды берейин десең, сарттай албай каласың. Колуңдан чыгып кеткен болот. Ошон үчүн бүгүнкү күнү бизге Алла Таалам амалга мүмкүнчүлүк бергенин намаз, зекет, садака, Кур'ан, ибадаттарды, амалды көп жакшы иштерди кылып калайлы. Эртеге бунун эсеби бар, амал жок деди. Вакала дагы бир насаатын айтат: "Ала иннал фақих куллал фақих." Мерседес алып койсунча 230 номерди. 130? 230. 230 номер Мерседес алып койсунчу деп суранып атты. Чыгып коюңуздарчы. Алым адам, толук алым адам, жакшы алым адам кимди? Ла юқаннутун нас мин рахматиллахи таала. Алланын мээриминен адамдарды үмүтүн үздүрбөш керек экен да. Алланын мээриминен адамдарды үмүтүн үздүрбөгөн ушуну алым. Кандай күнөөкөр болуп кетпесин. Кандай кыйынчылыкта, кандай деген бузулган болсун, бирок Алланын мээриминен үмүттөндүрүш керек экен. Алланын мээрими, ырайымы, тообасынын эшиги, рахматынын кеңдиги, боорукерлигин чеги жок. Сен тооба кылсаң Алла Таалам кечиргенге даяр. Сени күтүп эле турат. Я Алла мени кечир деп айтабы экен дегенде ушу сөзүңдү качан чыгабы экен оозуңдан? Жүрөгүңдөн ушу барбы, пайда болобу экен деп күтүп турат. Алланын ла тахнату мин рахматилла. Алла Тааланын мээриминен эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Кандай гана болбосун. Биздин күнөөбүздөн Алланын рахматы кең. Биздин канча күнөө болбосун. Экинчиси вала юамминухум мин азабиллахи таала. Ошондой эле Алланын азабынан аларды сооротуп да койбогула. Алланын азабы дагы бар деп. Демек алым адам адамдарды Алла Тааланын азабынан бемарал күнөө кыла берле, эчтеке болбойт. Андай эмес. Арам иштерди кылып кете берле, арам жашай бергиле, бирөөгө жамандык, зулумдук кылып кете бер. Жок. Алланын азабынан аларды бейпилдетип, сооротуп, аман калтырып. Жок. Алла Таала кармаганга келе турган болсо бир күнөөгө кармап коет. Кечирим десе бир соопко кечирип коет. Вала юрахис лахум фи маасилла. Алланын арам кылган нерсе күнөөлөрүндө эч качан аларга уруксат бербесин. Вала ядаул Кур'ан рагбатан анху ила гайрихи. Кур'анды башка китептерге салыштырмалып эч качан таштатпасын. Биринчи биздин китебибиз саарлап эрте менен окуй турган ал WhatsApp эмес, ал Кур'ан. Ал интернет эмес, ал Кур'ан. Кимден сообщение келди деп атасыз? Атаңыздан, апаңыздан, досуңуздан, партнерыңыздан, аялыңыздан, балаңыздан. Токто, биринчи сизди жараткандын сообщениясын окуп коюңуз биринчи. Сизге эмне деп атат? Бүгүнкү күн эрте менен алхамдулилlah тагдырыбызда бар экен бүгүнкү күн. Буга шүгүр менен турайлы. Алхамдулилlah Алла Таала жаңы жашоо берди деп. Алла Таалага разычылык менен жашоону бергендигине
разы болуп турайлы. Дагы Алла Тааланын бүгүн кандай жашап өткөрөйүн деп Аллага айтайлы. Алланын Кур'ан-ы Каримин окуйлу. Алла Таала кайрылат бендеге. Бендем, сен мындай кылгын. Нематтары, алхамдулилlah, канча адам турбай калды, мен турдум. Канча адамга жашоо берилген жок, бүгүн мага берилди. Канча адам бүгүн амандыкта эмес, мага амандык. Канча адам бүгүн ооруду, бирок мен ден соолугум жакшы. Канча адам бүгүн ач, мен бүгүн ток. Канча адам бүгүн намаз окуй албай калды, бүгүн намаз окудум мен. Канча адам Алланы эстеген жок, күнөөлөр да таң аттырды. Мен алхамдулилlah ибадатта Аллага шүгүр, ыраазычылыкта Аллага баш ийүүдө таң аттырдым. Я. Демек, туганда Кур'ан таш-таш болбойт. Вала хайра фи ибадати ла илма фи. Илими жок ибадатта эч кандай жакшылык жок. Ибадатты илими менен кылайлы. Билбей эле ибадат кыла берген, анда жакшылык жок деп атат. Дарат бул ибадат. Намаз улуу ибадат. Кур'ан, зикр кандай гана ибадат болбосун, анын илимин билбесек туган, адал ырыскы табыш деле ибадат бул. Bunun ilimi var. İlimi var. Adep ahlaktan ilimi var. İbadatlardan ilimi var. Жүрүш-туруш мамиленин ilimi var. Uadanın ilimi var. Sodanın ilimi var. Kuda sööktün dagı, nikenin dagı, baş koşunun dagı, үйгө киргендин dagı, bazarga bargandın dagı, uktagandın, turgandın, kiyingendin, çeçin. Bardığın ilimi var. Айтып атат. Кайсы ибадатта илим болбосо, анда эч кандай жакшылык жок. Анда сооп жок. Туура эмес кылбаш керек. Бизге пайгамбарыбыз жол башчы. Ибадаттын жолун көрсөткөн. Намаз, общий эле намаз окуу. Токто, намаздын ичинде канча маселе бар бизде. Айтат: "Вала хайра фи ибадатин ла илма фиха." Илими жок, ибадатта эч кандай жакшылык жок. Вала хайра фи илмин ла фахма фи. Ошондой эле, ушунда илимде түшүнүгү жок, илимде эч кандай хайыр, жакшылык жок. Демек, илимди да алыш керек экен, түшүнүп алыш керек экен. Ибадаттын илими дагы керек, түшүнүгү дагы керек. Бул эмне үчүн ибадат кылынып атат? Кандай ибадат кылынып атат? Кайсы максатта? Түшүнүгү дагы. Вала хайра фи кыраатин ла тадаббура фиха. Ойлонбой Кур'ан окугандан анда дагы жакшылык жок деп койду. Кур'ан-ы Каримди бир аят окусак дагы ойлонуп окуйлу. Ой жүргүзүп окуйлу. Анткени Кур'ан акылдууларга берилген. Сахи Бухарида риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Пайгамбарлардын ар бирине Алла Таала ушундай мужиза берген. Ага аны көргөндө адамдар иман келтиргенге мажбур болушкан. Мажбур болушкан. Ар бирине. Пайгамбарыбыз айтат: Мага ошо мужиза катары Кур'анды берген дейт. Кур'анды берген менде мурунку башкаларга берилген эмес. Пайгамбарыбызга Кур'ан деле берип койгон жок. Башка мужизалар деле эсеби жок. Демек, аларга берилбеген, мага берилген, мага өзгөчөлөнгөн ал мужиза Кур'ан деген. Бул жерде эме айтып атат да, мурунку пайгамбарлардын мужизаларында адамдар сыйкырга окшоп калды окшойт деп күмөндүн эшиги ачылат эле. Күмөндүн эшиги ачылат эле. Мисалы, асказоодон Салих пайгамбар дуа кылды, ачылды, бооз төө чыкты, зоодон эле. Бул мужиза пайгамбарлардыкы, ушундай көрсөтөт эле. Муса пайгамбар аса таякты ыргытты, аждар. Иса пайгамбар болсо өлүктү Аллахтын өкүмү менен төр деди, тирилди. Булардан сыйкырга окшошуп отурган адамдар, кичине эшикти, күмөндүн эшиги ачылып калат. Алла пайгамбар айтты: "Мага берилген мужизада Кур'ан-ы Каримде мынандай эшиктер жок" деди. Күмөнгө бара турганчы. Болсо пайгамбарларга Алла субханаху ва таала мужизаларды берген ал. Ал мужиза, ал сыйкыр эмес ал. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Бұл айтып отқаны бұл Құр'ан-ы Карим. Бұл мұрдағы пайғамбарлар дүниеден өткенде мужизалар дағы өткен да. Қошо. Пайғамбарымыз кетті, Құран мужизасы қиямат күнге шейін қалды. Түбөлікті Құран тирүү мужиза қалды. Ушундай Құр'ан-ы Каримде қандай екен? Кичине ақылы бар адам егер түшүнүп окуй турган болсо, сөзсүз туура жол табат да бул. Бул билет Алла Тааланын китеби экенин. Ошондон пайгамбарыбыз айткан, Құран мага ушуну Алла Таала мужиза кылып берди. Мен үмүттөмүн, кыямат күнү мен артынан ээрчигендер эң көп болот дейт. Эмне үчүн? Бул толук акылдуулардын китеби. Акылдуулар үчүн берген. Кыямат күнгө чейин көп акылды келет. Ошолорго демек пайгамбарга иман келтирет дагы, аркасынан ээрчийт. Кыямат күнү бардык пайгамбарлардын үммөтү сап-сапка турганда Мухаммад алейхиссалам үммөтүнүн сабы, үммөтү эң көп болот бардык пайгамбарлардан. Иншалла. Эмне үчүн? Мужизасы түбөлүктүү. Мужизасы акылдуу. Адамдан акылды талап кыла турган кара. Ошон үчүн Алла Таала "Ва лакад яссарнал Кур'ана лидикри фахал мин муддаккир". Биз Кур'анды бирөө жаттаганга, эстегенге, окуганга өтө жеңил кылып койдук. Насаат алуучу бирөө жарым барбы дейт. Насаат алуучу бирөө жарым барбы дейт. Бизди жараткан Алла Кур'анда бизге насаат айтып атат, эскертип атат, эстетип атат, үйрөтүп атат. Демек, бул жерде эмне деп атат? Хазрет Али разияллаху анху Кур'ан-ы Карим кыраатта ойлонбой турган болсо, анда хайыр жок дейт. Эми сооп болот го, баягы жете турган максатка жете турган жакшылык жок деген сөзү. Ошон үчүн иншалла бир аят Фатиханы жакшылап ойлонуп окубайлы. Не деп атат деп шашылбаңызчы. Бир аятты 2-3 жолу окуңуз, ойлонуң. Тафсирин окуң. Экинчи аятты шашылбаң. Үчүнчү аят дагы кайра кайталаң. Сизчи, мен ишенип коюңуз. Күн сайын окуңуз, күн сайын башка түшүнүк келбесе мага айтыңыз. Күн сайын окуңуз, күн сайын жаңы сезимдер, жаңы руханияттар, жүрөгүңүздүн бейпил, рахаты келбесе мага айтыңыз. Ихласты ошондой кылып акырын Кур'андын тафсирлери бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү бар. Кур'ан менен достошойлу. Кур'анга убакыт берейли. Эптеп септебей эмес. Толук көңүл буруп, маани берип. Кур'анда Алла Таала эмне деп атат? Эмнени каалап атат? Эмнеге буйрук берип атат? Бунун артында эмне деген даанышмандыктар турат? Тыюусунун максаты, буйрук берүүсүнүн максаты, мисал баян кылуусунун максаты, мурунку пайгамбарлардын окуяларын айтуусунун максаты, баалуулуктарды Алла Субханаху ва Таала айтып берет. Мына баалуулуктар, ушуларды алгыла, ушуларды кармангыла. Мо нерселер булар кесепет, бактысыздыктар, караңгылыктар, адашуу, от, кайгы, трагедия калып барат. Bundan сактангыла. Алла Субханаху ва Таала пайгамбарлардын дагы ахирет, бейиш, дозокто эмне бар экен Куранды окуп билбесең ката билебиз аны. Кантип жаралганыбызды окуйлу. Эмнеден жаралганыбызды, кантип жаралганыбызды Кур'ан-ы Каримде керемет айтып берип атса. Бул ааламды жүргүзүп атканы, кандай жүргүзүп атканы. Hazreti Ali radıyallahu anhu aytat kunu yanabi'al ilm masabihal leyl khulqan istiyab judadal qulub tu'rafuna bihi fi malakutis sama ve tudkaruna bihi fil ard. Sizler ilimdin bulaqtары bolgula deydi. Түндүн чырактары болгула дейт. Кийимдин эскиргендери болгула, жүрөктүн тазалыктары болгула дейт. Бул дегени Hazreti Ali разияллаху анху илимдин булактары. Мынакей илим. Дүнүйөнүн да, ахиреттин дагы, диндин дагы, адалдын дагы, арамдын дагы, пайданын дагы, зыян бардыгын илим. Бир нерсе болсо да күн сайын илим алайлы. Бир нерсе болсо да күн сайын өсөйлү, жаңыланайлы. Өзүбүздүн негизги дүнүйөбүзгө, ахиретибизге керек, жашообузга керек. Мага дагы пайда, үй бүлөмө пайдалуу илимди алайын. Ушундай илим алайын, чөйрөгө пайда тийсин. Ушундай илим алайын, денеге пайда тийсин. Ушундай илим алайын, рух, жан дүйнөгө пайда тийсин. Ушундай илим алайын, кабырда пайдасы тийсин. Ушундай илим алайын, Алланын алдында турганда пайдасы тийсин. Алланы тааныганга, Аллага жакындаганга, Алланы чырайлуу тааныганга.
Айтып атат, масабихал лейл, түндүн чырагы болгула. Түндүн чырактары кандай? Түндө алхамдулилlah тахажжуд намазы, зикирлер, дуалар, Кур'ан-ы Каримдер. Эскирген кийим деп коет. Демек ал кийимге андай эле маани бере бербей эле деген сөз. Кийим жууп тазалап кие берсең болот. Мейли, болсо болуп калды. Жаңылап коюштук бар. Үшүбөй тоңубай жакшы эле кетти ау. Бул андай эле кийимге маани берип эле. Мына тигиндей делип. Кийим парас болуп алгыла деген сөз бул. Дүнүйө парасында тамак парас, кийим парас деп. Баалуулук кийимде эмес. Баалуулук биздин ички жан дүйнөбүздө баалуулук. Не деп атат да? Жудадан кулуб, жүрөктөрүн тазалат. Кийим эски боло берсин, бирок жүрөктөр жаңыланып турсун. Жаңырып, тазаланып, нурланып, жаркырап турсун жүрөктөр. Мынал жерге маани бергиле. Имам Газали рахимахулла айтканда, силер саартан кечке ушул карын деле ойнойсуңар. Бир карыш жогору жактагын эч ойлобойсуңар. Ошону тойгозгон деле ойлойсуңар дейт. Ошо ашказаным ачка болбосо экен. Жүрөктүн ачка болобу эмне болуп атат? Таптакыр көңүл да бурбайсыңар. Жүрөктүн азыгына дейт эле да. Адам караган жерде күн сайын 5 жолу жуйсун. Алла назар салган жерде бир да карап койбойсун дейт. Алдан эмне деген сасып жатат, эмне деген былгып жатат, эмне деген чирип жатат. Эмне деген жүрөктө кандай деген жаман нерселердин бардыгын топтодум. Айтат. Аллаху акбар. Силер ушундай болгула, илимдин булактары, түндүн чырактары, кийимдин эскиргендер, жүрөктөрдүн жаңыртканы, асманда силер тааныласыңар, жерде эскерилесиңер дейт. Сизди асман таанысын. Биз азыр мактанып атабыз, мени баары тааныйт деп. Сен эмнеден тааный? Жакшылыгынан тааный, жамандыгынан тааный? Биринчи ушуну чечип албайбы? Адамгерчилигиңден тааныйбы же айбандыгыңдан тааныйбы? Сен ушактап адамды кордогонуңдан тааныйбы же адамдарга мындай пайда жеткиргениңден тааныйбы? Сен каяктан тааныйсың? Эмне деп сени тааныйт? Ушундай адамдар бар, асман тааныган, периштелер тааныган. Дүнүнүн аркасында дагы жакшы айтылган. Ошон үчүн айтат, алымдар тирүүлөр өлсө дагы, наадамдар, өлүктөр тирүү болсо дагы дейт. Алымдар, мынакей уламалар, илим алгандар. Илимге эмне үчүн кызыктырып атам? Биздин ар бир күнүбүз саналган таксырлар. Ар бир күн сөзсүз эле биз медресени бүтпөсөк дагы, башка болсо дагы, өзүбүзгө тиешелүү акыйда илимин, өзүбүзгө тиешелүү ибадат илимин, өзүбүзгө тиешелүү ахиретибиздин илимин, адал арам илимин, жуунганга, тазалыкка, кийингенге, акча тапканга, акча сарптаганга бардык илимин өзүгө жараша албасак болбойт. Бул фарз. Фарз айын бул. Тазалык фарз айын бул. Мирас илими фарз айын бул. Адам өлдү, кантип жуйбуз, кантип кепиндейбиз, эмне кылабыз, кантип көмөбүз? Жаназа намазынын дуасын билесизби? Кандай сизге атаңыз бар, апаңыз бар, бир тууганыңыз бар, бала чакаңыз бар, эртеги акыркы сапарга окутканда жаназа намазын билбесеңиз кантесиз? Кантесизби? Биз алышыбыз керек да демек. Убакыт өткөрбөй илим алайлы. Илим дагы амал менен, илим дагы түшүнүк менен, илим дагы таквалык менен, илим дагы даават менен болсун. Вот ошондо анан Кудайга шүгүр, иншалла, Алла субханаху ва таала жүрөгүңүзгө ушунча рахат берет. Байлар, хандар таппаган рахатты сизге Алла таала ибадат менен берет мындай рахат. Не дейт? Hazret Ali radhiyallahu anh aytat, ya eyyuhannas, ey adamlar, innakum law hanantum hanina alwalihi istaqalan. Эгерде силер ушундай боздоп ыйласаңар, жиндер, инсандар барды кандай кыйналган ыйлагандар, ушундай ыйлап. Же ошондой эле рухбан дүйнөдөн жүзү жүргөндөр кыйынчылыкка душар болуп, ошондой бир сир кыйнала турган болсаңар, кийин мал мүлкүңөр чыгарып, Алланын разычылыгына бардыгын сарптасаңар, Алланын разычылыгын издеп, даражаңар бийик болушун, күнөөңөр кечириңиз. Kana dalika qalilan fima tatlubun. Ушунун бардыгы силер талап кылып аткан нерседен аз. Мындай деген сөз мындай.
Биз өмүр бою ибадатта кылсак дагы Алладан сураган нерибизден ушул аз эле болуп калат экен. Алла бере турган нерсеге бул аз. Ошон үчүн айтылат, адам баласы кылган жакшы амалдарын себебинен бейишке кирбейт, Алланын рахматы менен кирет. Эгер чын-чынында эсепке келип таразага тартыша турган болсок, бир көздү бир таразага коюп, бардык ибадатыңыздын башка ташына койсо, бир көздү баспайт экен да. Сиз 100 жыл ибадат кылдыңыз, башыңыз саждадан көтөргөн жоксуз. 100 жыл орозо кармадыңыз, 100 жыл ыйладыңыз. 100 жыл кылыч колуңуздан түшкөн жок, Алланын душманы менен Алланын жолунда казат кылдыңыз. Бунун бардыгы таштын бир тарабына, таразанын эки тарабына көздү эле койсо ошого жетпейт. Алланын кайсы нематына биздин ибадатыбыз лайыктуу? Ошол кылган амалдарыбыз да бекер эмес, Алланын рахматына лайыктуу кыла турган, тарта турган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, бирөөңөр дагы өзүңөрдүн амалыңар менен бейишке кирбейсиңер деп. Сиз дагы дегенде пайгамбар ооба мен дагы деген. Бирок Алла Тааланын мээрими, рахматы мени мындай басып калган, мени камтып калган, курчап калган Алланын рахматы менен. Ошон үчүн айтылат, бейишке киргизген Алла субханаху ва таала өзүнүн айкөл рахматы менен киргизет. Дозокко кимди киргизсе, адилеттүүлүгү менен киргизет. Дозокко салгандарды Алла Таала аларга зулумдук кылбайт. Алар ошону тандады, кой десе болбой, ошол жолду тандады, ошол жолго түштү, мейли. Адилеттүүлүк болуш керек да. Айтат, эгерде силердин Валлахи лау салат уюнукум рагбатан ва рахбатан илайхи субханаху ва таала. Көзүңөр кылымдап карап көз жашса чыкса дагы. Сумма аммартум умрат дуния. Дүниөнү силер абат кылсаңар, жандандырсаңар, мужаддидина фил амали салиха. Бардыңар, жакшы амалдар менен жандандырсаңар. Ошондо да силерден эч валам тупко шай'ан мин жухдикум. Бир да менен силерде эчтеке калбаса, лама дахатум жанна би амаликум, бейишке амалыңар аркылуу кирбейсиңер. Валакин би рахматихи субханаху ва таала, Алланын мээрими менен киресиңер. Алла Таала баарыбызды тооба кылуучулардан, ибадат кылуучулардан кылсын дейт. Бул Хазрет Али разыйаллаху анху айтып аткан сөзү. Ушундай болсоңор дагы өмүр бою бүткүл дүйнөнү оңдой берген чактаңар дагы ошондой жакшы амалдарыңар менен дагы бейишке кире албайсыңар. Алланын рахматы менен киресиңер. Өмүр бою ыйласаң дагы ыйлаганы себебинен эмес, Алланын рахматы менен. Бирок ошол Алланын рахматы болбосо көзүңдөн жаш чыкпайт эле. Ошол демек, мынаны мындай деп амал дагы бекер экен деген ой кетип калбасын. Туган ошол Алланын рахматын тарта турган, түшүрө турган нерсе ал амал болот. Ал да бекер эмес ал. Кумайл ибн Зияд деген Хазрет Алинин шакирти болгон экен. Бул айтат, мен колуман алды дейт. Бир жолу колуман алып, көрүстөн жака чыгардык дейт. Андан дагы ары бардык. Фаламма асхарна, чөлгө чыкканыбызда жаласа отурду, сумма танаффаса, терең дем алды, сумма кал, Хазрет Али айтты. Я Кумайл ибн Зияд деди. Ал кулуб ауия фа хойруха ауаха фахфаз ма акулу лака аннасу саласатун. Шакиртине айтып атат Кумайлга. Жүрөктөр ийдиштер дейт. Эң жакшы жүрөк, эң жакшы ийдиш. Эмнени салсаң ошону табасың. Мен сага айта турган сөзүм бар, жакшы эсиңе тутуп алгын. Адамдар 3 түргө бөлүнөт. Алим Раббани, Аллага берилген алым. Алланын разычылыгына разы болгон, наразычылыгына наразы болгон. Алланын буйругун аткарган. Экинчиси мутааллим аля сабили нажат, кутулуу жолунда таалимге түшкөн, илим алганга түшкөн адам дейт. Үчүнчүсү хамажын раа атба кулли наиq. Үчүнчүсү ушундай бир андай десем бир шайтандаган адам, варвар адамындай. Кыйкырган, өкүргөн бардын аркасынан ээрчиткен, булар болсо кичине шамал болсо тияка болот, илимдин нуру менен нурланышпайт. Бекем Алланын динине кайтышпайт деп айтып, анан айтат, ал илм хойрун лака минал мал. Кубайт дейт. Али айтып атат, Хазрет Али разыйаллаху анху шакиртине. Илим мал мүлктөн жакшы дейт бул. Илим мал мүлктөн жакшы. Илим юхрисук, бул сени сактайт. Саңа сакчылык кылат. Ва анта тахрусул мал, сен болсо малыңды сактайсың.
Сен малыңды сақтайсың да. Илим сені сақтайды. Илим малдан жақшырақ деп атады. Қандайынан жақшырақ? Илим сені сақтап атса, сен малды сақтап атсаң, қайсы кім жақшырақ? Ал-илму язку анал амал. Вал малу тунқисуху нафақа. Илимді қанша жол айтсаң, ошончолық көбейеді. Амалға бол. Өзін өзі қошылады қазір. Амалды тазалап та тұрады, амалға қошылып та тұрады. Илимді қанша сарптасаң, ошончолық көбейеді. Малды қанша сарптасаң, ошончолық азаяды. Ошончолық азаяды. Екеуін тең сарптауды, илимді сарптағанда, малды сарптағанда, илимді сарптасаң көбейеді, малды сарптасаң азайып отыр. Ал-илму хаким. Бұл өкімдар илим. Вал малу махкум алейх. Бұл өкімге үстіне бұйрық шығарылған. Илим бұйрық береді. Малға сен бұйрық бересің. Ва мухаббатул алим динун. Алымды жақсы көру бұл дин. Алымды жақсы көру не дейді? Дин. Юдану биха. Ал ошо дин арқылы, мухаббат арқылы башы иілме. Алымды мухаббат қылу бұл дин туған. Ал-илму яксубу ал-алим та'a фи хаятихи. Бұл илим алым өзінің жашоосунда башыю менен алхамдулилlah илим ошо кесип калат. Ушуну алып келип берет. Ва жамилул ухдусати ба'да маутихи. Өлгөндөн кийин жакшы сөз калат. Себеп машаалла илимин эле амал кылган болсо бул. Илимин талабына эле амал кылган болсо сөзсүз өлгөндөн кийин адамдардын тилинде, жүрөгүндө, оюнда жакшы сөз калат. Васаниютул мал тазулу би завалихи. Малды кандай гана кооз кылба, жок болгону менен өзү да жок болот. Матал хузданул амвал, мал мүлктүн казынчылары бардыгы өткөн, вахум ахя. Вал улама бакун ма бакият дахр. Алымдар кылым картайтып калат дейт. Аз мисалы бүткүл дүйнөдө канча деген мин деген бадышчылар өткөн, кимиси эске алынат? Имам Бухари, Имам Абу Ханифа. Бұлардың аты Қырғызстанда емес, бүткіл дүниеде жаңғырып тұрады күн сайын. Мин деген медреседе, миллион деген алым қарылардың тілінде. Имам Абу Ханифа, Имам Бухари, Абу Бакр, Умар 14 қылымнан бері тілінен де, жүрегінен де түшкен емес. Андан кейінгі муындар ошондай эле кетип атат да келе. Устаздарды айтабыз, башкаларды айтабыз. A'yanuhum mafquda. Bularning ko'zlari ketdi. Ko'zlari ketmenen, ko'zlari ketken. Va asaruhum fi qulubi mawjuda. Alların ta'sirleri adamların жүрөгүндө түбөлүктө kaldı. Kaldı. Gözleri ketdi. Özü gözü ketkeni menen alардың ta'sirleri, asarlары, кылган жакшы амалдардын ta'sirleri arkada kala turgan бүгүнкү күнгө чейин алар бар. Көкүрөгүнө көрсөттү. Динди дүнүйө үчүн иштетпегиле dedi. Subhanallah. Hazreti Ali aytdı: Allahumma bala lan tahlul ard min qaimin lillahi bi hujjatillahi ta'ala likay la tabtulu hujjatullah ta'ala ve bayyinatu. Jer eç kaçan Allah'ın hükmünü turguza turgan Allah'ın dalilleri menen uşunday adamsız boş kalbaydı ekenler. Allah Taala qayerде кандай гана абал болбосун, ушундай өзүнүн динде тура турган, динин жеткире турган адамдарды жаратып, даярдап кое берет экен бар. Жер андан баш болбойт. Себеп Алла Тааланын дини бул кыямат күнгө чейин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ажылык жана жихад кыямат күнгө чейин бул кармашуу акыйкат менен жалгандын, чын менен жалгандын, акыйкат менен батылдын кармашуусу кыямат күнгө чейин. Улайка хум акаллун ададан ал-а'дамун индаллахи кадаран. Булар өтө аз саны дейт. Бирок Алла Тааланын алдында кадыры өтө улуу адамдар алар. Бихим ядфауллаху ан худжажи хатта юаддиха ила нузараихим. Алла Таала ошолар аркылуу жамандыкты кетирип турат, кийинки артынан келген муунга өткөзүп бергенге чейин. Канча жашоо болсо, ошонун жашоосунда бул жамандык менен күрөшө берет, жамандыкты жое берет, шайтан менен кармаша берет, нафс менен кармаша берет, арам Алла Таала арам кылган нерсенин бардыгы менен кармашат.
Dünyadan ötkөнгө чейин кийинкилерин Алла Таалам өткөрүп берип койгон. Муунку кийинки муундар өткөрүп бергенге чейин. Алардын жүрөгүндө ушуларды куруп коет Алла Субханаху ва Тааля. Илим. Ошондо эми айтат. Дүйнөнүн болор болбогон 1-2-3 күндүк рахатына чиренгендердин алардыга теңелип силер дагы алданбагыла дейт. Жахилдер жапайы болуп кетсе, силер ошого окшоп силер да жапайланбагыла. Аларды өзүңөргө тарткыла дейт. Албетте, силер дүние менен, денеңер дүние менен болсо, рухуңар манзарыл а'ла ахирет менен болсун дейт. Дене бул жерде ошо дүние менен жейбиз, ичебиз, жубабыз, токтобуз, башка токтоп, бирок руханият каякта? Ахирет менен. Ушулар Алла Тааланын орун басарлары бу жерде Алланын динине чакыруучулар. Анан кийин айтты: "Астагфируллаха ли ва лак", сага дагы, мага дагы кечирим сурайын. "Инши'та факум", эгерде болсо, макул тур деп шакиртине ушундай насаат кылды Хазрат Али разияллаху анху. Али ибн Рабия ал-Валиби айтат: "Жаа ибн Тайях деген бир шакирти келди" дейт. "Факал я амир муъминин", ey момундардын амири dedi. "Siz" dedi, "Baytul malды алтын менен күмүш менен толтуруп бердиңиз го" dedi. Hazret Ali айтат: "Алтын менен күмүш менен толтурдуңуз" dedi. Факал Аллаху акбар dedi Hazret Ali. Факама мутаваккилан ала ибн Тайях. Ибн Тайяхка таянып турду да, хатта кама ала байтин мали муслимин, мусулмандардын баарынын байтылмарына бардагы нудия финнас, адамдарга жарыя кылынды. "Келгиле" dedi. Байтул мал деп коет, мына бюджет деген. Казына. Мусулмандардын мүлкү келгенде ошол жерге топтолот эле. Ошонун баардыгын токтотту. Сарптады. Бир нерсе да калган жок. Анан айтты: "Ey алтын, ey күмүш." Айтты. Не dedi? "Горди гайри, сен менен башканы ал да. Мени алдай албайсыңар" дейт. Ушинтип ма бакия минху динар ва дирхам, бир дагы алтын, бир дагы күмүштөн бир тиын калган жок, баарын сарптап, сума амара бин надхихи, кийин жуудурду, ва салла фихи ракаатайн, 2 рекат намаз окуду. Hazreti Ali разияллаху анху тууралуу айтылат, байтул малды өзү шыпырып тазалап, 2 рекат намаз окуп турат эле. Күндө келген, күн сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып айтты эле. Бейбечараларга келген мал мүлктү бейбечараларга сактоо болбойт эле. Бир жолу кичине бир аз тыйын калып, алтын тыйын калып, пайгамбарыбыз намаз окуп атканда эсине келип кетип, тез окуп чыгып туруп, барып ушунча көбүрөөк убакытка кармап калганга да чыдабайт эле да. Суфьян Саури рахимахуллах Амир ибн Кайстан айтат: "Hazret Ali разияллаху анху айтылды" дейт да: "Я амир муъминин, лима тарка камиса?" Эмнесин сиз мындай кийимиңизди эме кылып коесуз го, алламаса тигип коебуз го, жамак. Кийимиңизди эмне үчүн жамак кылып койгонсуз деди да Hazret Ali'гечи. Hazret Ali айтты: "Ли аннаху юхашшил калб", бу жүрөккө хушу алып келет деди. Корку алып келет деди. "Ва яктади бихил муъмин", момундар буга ыктыда кылып аркасынан эришет деди. "Ва иннаху абаду минал кибр", текеберликтен булар узак деди. Кичине бир жерге тигилген кийим кийсе, адам мындай текеберликтен узак калат экен да. Болбосо муну карай берип жашоо өтөт да. Жарашат ау, жарашпай атабы. Мына бул жактан каратасың, бул жактан каратасың, досуңду каратасың, аялыңа каратасың. 2 саат ошо караган менен кетет. Бир киши айткан экен. Шейхкечи. Аябай жакшы мына жарашыктуу кийим кийсе керек да анан. Сизге аябай жарашыптыр десе, сразу эле жооп берди. Аябай жакшы жарашыптыр дегенде, жакшы жарашат качан Аллага жакса деген экен. Бир сөз менен. Жакшы жарашат качан Аллага жакса. Биз махлукка жагабыз деп, көчөдө жүрөбүз эле. Галстуктарды тияка кылып, бул жака кылып эле. Жашыл кызлар баракет кылып эле. Биринчи ушуга мен Аллага жагайын деп кийиниш керек экен. Не деп кийиниш керек экен? Аллага жагайын деп. Махлук жактырбай, кызыктырбайт. Так эле булар жактырбайт. Так эле жактырбайт.
иттери жактырбайт буларны. Көрө албайт дейт. Жүрөгү баары айныган. Машалла деген сөзгө да тактабай. Жок. Айткан экен, 3 нерсени айтты, көрдүңбү? Эмне үчүн жамак киес десе, жүрөккө кушуу келет. Момундарга эрчегине жакшы. Үчүнчүсү текеберликтен узак. Hazreti Ali radıyallahu anh dünyanı 3 talak bergen eken. Hazır adamlar ayalını 3 talak berip atadi, astagfirullah. Talak bere turgan özü dünyanı beriş gerek de talakta. Birini aytıp bereyim. Hakikun bit tavazi may yamut ve yakfil mar'a min dunyahi qut. Fama lil mar'i nashun zata yevm ve hirsun leysa tudrikul nu'ud. Sani'un malikuna husnu cemil ve ma arzaquhu anna tafut. Faya haza satarhilu an qarib ila qawmin kalamuhu sukut deydi. Öle turgan adamga özü kichbeyli olup yaşagan jaraşat deydi. Öle turgan adamga ölbeyim desең anda gerсeye ber. Öle turgan adamga hakikun bit tavazu may yamut deydi. Layıktуу сөзү ушул deydi. Öle turgan adamga kichbeyli olup yaşagаны layıktуу ушул deydi özü. Ушул да акылы ушул эми. Ve yakfil mar'a min dunyahu qut. Adam balasına dünyasında biraz azık ele жетет özü. Men көбүнчө айтып коем, туугандар, bir учурда 2 костюм кийип албайбыз да, 2 ботинке кийип албайбыз да, туурабы? Же bir учурда 2 машина айдайсызбы? Ошо кажетибиз ошол экен өзүчү. Мени тамак жеңиз, 1-ди жеңиз, 2-ни жеңиз, 3-тү жеңиз, порция кылып. Көз тойбойт го, бирок ашказан болду деп атат да. Болду, будан ары уже кыйын, мага да кыйын, өзүңө да кыйын. Туурабы? Ошол эле ал, куут эле. Кичине азык эле. Fama lil mar'i nasu zati yawm. Hay. Adamga бүгүнкү насааты эмне жетпейт экен, а? Hirsin leysa turidikun nu'ud. Açkölүк, açköздүк. Ага бир сыпаттар ага эч качан жетпейт. Биздин сани'у маликина husnu cemil. Allah Taalam sizge manga эмне кылса, ошол чырайлуу. Ошого разы болуш керек. Сизге канча жашоо берди, канча өң берди, канча акыл берди, канча мал берди, канча түшүнүк берди, ушунусунда жаш. Сиз башканы карабаң, хадистерде келет. Дүйнөдө өзүңүздөн төмөндү карап жүрүңүз. Шүгүрсүз болуп калбаңыз дейт. Жогору жакты карасаңыз, эмне үчүн бунун 2 үйү бар, менде 1 үйүм бар. Бунун 2 машинеси бар, менин 1 машинем бар. Шүгүрсүздүк алып барат. Динде өзүңүздөн жогору караңыз, артта калып калбаңыз. Алдыга жылыңыз дегеничи. Wa ma arzaquhu anna tafut. Allah'ın rızkısı bizden жок болуп кетпейт. Rızkı менен өлүм бул эгизек адамдын аркасынан кууп жүрөт. Rızkısı бүттү, өлүм баса калат. Ala inna nafs lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Кабардар, кулакты салып уккула. Эч бир жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче өлбөйт. Эч бир жан өзүнүн ырыскысын толук бу дүйнөдө жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Hatta tastakmila rizqaha. Wattaqullah. Ошондуктан Алладан корккула. Wa ajmilu fit talab. Адал жолу менен, чырайлуу жол менен Алладан ырыскыңарды талап кылып издегиле. Wa ajmilu fit talab. Wattaqullah wa ajmilu fit talab. Wa tawakkalu alayhi. Allahu tawakkal. Fa inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah Taala tawakkal kılgandарды жакшы көрөт. Fa ya hada satarhilu an qarib. Ey, жакын арада эле бу дүйнөдөн кетесиң. Жакын арада эле сапар тартасың. Ила qawmin, ушундай коом элге сапар тартасың дейт. Ушундай элге барасың. Биз бирибизге келип атпайбызбы? Мешитке келип кетип. Бир жакын арада ушундай элге барасың. Каламу сукут, алардын сөзү сукут, унчукпайт дейт. Ал кимдер эле? Тияка кеткендер. Бул жерде го биз сүйлөп атабыз.
Ана тиякта башка коом бар, сүйлөбөй турган коом бар. Сүйлөй турган коомдон сүйлөбөй турган коомго көчөсүн, ошону унутпа дейт. Адам баласы өтө эле алсызбыз. Жаралганыбыз деле алсыз. Бизчи. Бирок инсан экенбиз да, дүйнө кичине тегеректеп койсо, башкачараак болуп калат экенбиз. Мискин деп коет. Инсан, кандай сен алсыз мискинсиң. Ошон үчүн биз дайыма туугандар кандай гана болбойлу, кандай гана жашабайлы, кандай гана улоо минбейли, эч качан унутпайлы акыркын. Айтат да, кандай кийим кийинсе кийине бериңиз. Кийим боюнча бүгүн көбүрөөк сөз болуп калды. Кожа кийесизби, башка кийесизби, мубарак болсун, адалдан болсо эле мейли. Бирок акыркы кийимди унутпаңыз. Ал ак кепин. Биздин кийимибиз ошо. Ошону унутпай башка кийимди кие бериңиз. Кандай үйдө жашасаңыз жашаңыз, 2 этаж, 3 этаж, 5 этаж кылып аласызбы? Кандай кылсаңыз кылың. Бирок акыркы үй 2 метр квадрат, ошону унутпаңыз. Инсан мискин. Кандай гана төшөктө жата бериңиз. Диванбы, кожанлыбы, не баладан. Бирок акыркы төшөк, топурак деген төшөк бар, ошодо жатканды унутпаңыз. Кандай гана улоого минсеңиз миниңиз. 200-ка, 300-ка, 5-7 буюм, не бала. Бирок акыркы табут деген улоо бар, ошого түшкөндү унутпаңыз. Биздики туугандар унутпай жашай турган дин. Унутуп жашай турган дин эмес. Бекапар болуп жашай турган дин эмес. Просто кийин кармалып калса чатагыраак болуп калат да. Алдын ала даярдык болуп эстеп жүрсөк, мындай нормально өтөбүз да. Анан билбей так эте түшсө, айткан деле эч ким болбоптур, эскерткен деле эч ким болбоптур десек, чоң өкүнүчкө батып калышыбыз мүмкүн да. Hazreti Ali razıyallahu anhu Siffin soğuşunda tünü kaytıp sakalın karma üyledi. İyle su olup gitti. Qilletu zat, bu'du safar, va'rid tariq de üyledi. Ne dedi ahirette? Azığım az, sapar uzak dedi. Yol tatal dedi. Hazreti Ali razıyallahu anh ahirette istep aytып. Azığım az deydi. İbadat kılgan azık soğup işlerim az da vata. Sapar uzak deydi. Aşu yoldur öte tatal deydi. Kıyın deydi. Yine aytele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana kıyınçılık gelgende bir dua öğretken deydi Hazreti Ali razıyallahu anh. La ilahe illallahul halimul karim. Subhanallah Rabbil arşın azim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şu duanı okup dua kılıp жүргенде. Allah subhanahu wa ta'ala жүрөккө автоматически бейпилдик берет. Кыйынчылык кетпей кызыктырбайт, бирок жүрөктөн кетет. Эмне баракет болуп кетсе да, алхамдулилlah жүрөгү тынч мунун. Allah Taala кыжалат кайгысын алып салат муну. Bir жолу Дарар Hazret Muaviye razıyallahu anh'a barıp aytıp kaldı. Sifli Aliyen. Hazret Muaviye menen Ali razıyallahu anh ortasında kichine gelişpeslikler bolgan. Siffin soğuşunda. Bирок bular sahabalar bir başkaça ele de. Kichine gelişpeslik bolup kalsa, жок нерсени жала жаап, жек көргөндө чектен чыгып, душмандан чектен чыгып андай эмес эле. Ар ким өзүнүн акыйкаттуулугунда, өзүнүн түшүнүгүндө, өзүнүн жолунда кетет эле. Биз кичине бир туура эмес болуп калса, башка нерсе эмне болсо ошо болсун, жалааны башына коебуз да. Мага мындай сөз айтып койду депчи. Ал имандуулукту мисал. Бул сурап калды, Hazreti Алини айтып бериңчи деп. Кимден сурап атат? Муавиядан. Бул экөөлөр кармашып канча кылыч чабышкан адамдар. Айтты. Sen менен сурап атканың аны эмне мен актап берсинби же кандай эле? Жок деди. Кандай болсо ошондой. Анда айтты ал.
Oho, öte güçlü ele deydi. Sözü çeşkendi ele. Öküm adiletli çıkarat ele. Elim tört tarafından ağıp durat ele. Danışmandıktın sözün söyleyt ele. Dünyadan pek var ele. Tünü, gündüzdü, tündü. Jönöt körбейт ele. Көп ыйлайт ele deydi. İbrat algan көп kişiler uzun oyda bolчу. Kolun götörüp özüne kahilat ele. Anı dünya taң algan emес. Biz kaçan bирөөбүзгө дейт. Барсак жакындатат эле, сурасак берет эле дейт. Biz ага узагырактан сүрүнөн сүйлөй айтып элек. Гүлсө оозунан ушу жаркылдаган бермет ушу жалтырап турганда чыгат эле дейт. Диндегилерди өтө уллап кармайт эле, бечаралар жакшы көрөт эле дейт. Алсыз адам анын адилеттүүлүгүнөн үмүтсүз эмес эле. Айтат, мен кээ бир учурда көрдүм дейт буну. Сакалын кармап ыйлайт эле, кайгыга баткан адамдай ыйлайт эле дейт. Я Раббана деп. Жалдырап ыйлайт эле. Дүйнөгө айтат эле, менен узак бол, менен башканы алда. Мен сага 3 талак бердим дейт эле, кеттиң деди. Кайтпайсың дейт эле. Айтат эле. Dünya senin ömürün kıska deyt ele. Senin majlising kor deyt ele. Sen korkunuşun öte çoğun deyt ele. Dünyaga aytat ele şunday deyt. Fa umruk kasir ve majlisuk hakir ve hatruk kabir deyt ele. Ömürün kıska dünya. Majlising kor. Korkunuşun çoğun. Ha деп. Баягы сөздү айтат эле. Мен кыллаты за. Азыктын аздыгы дейт. Сапардын узактыгы. Жолдун коркунучтугу, вахшатут тарих дейт. Айтат Муавия разияллаху анху Хазрет Али өзүн кармай албай элет эле. Бул сөздү айтканда бунун келген шакирти ал дагы өзүн кармай ыйлап, жеңи менен көзүн анан арчыды. Ыйлай берип, коом ошодо уккандардын баары муунуп калды дейт. Мына ушундай адам эле дейт. Я зарар. Hazreti Ali razıyallahu anhu 3 amalga öte katуу эле. 3 amalga öte katуу эле. Акыны бирөөнүн акысын бергенден, ар учурда Аллахны зикир кылгандан, жана бир туганчылыкты кармагандан. Hazreti Ali razıyallahu anh aytkan eкен, takva деген ne dese, tarkul israr ala ma'asiya ve tarkul igrar bit ta'a. Aytkanı mындай деп атат. Takva деген ne? Günögө öjörlөнгөндү ташта. Танулап, кайра күнөө кылгандан ташта. Так, экинчиси таатыңа кирсейбе. Ушуну таква деп атат. Таатыңа дегени Алла Таала башып ибадат кылып атасың да, ошо кыйынсынба. Намазыңа кыйынсынба. Орозоңо, зикириңе, жакшылыгыңа, садакаңа, мечит курганыңа, жетим жесирге бергениңе, ифтар кылганыңа, ажыл, умра канча жакшы ишти кылдыңбы? Ага гурурланба дейт да, ага кыйынсынба. Алла Тааланын товфиги алхамдулилlah де, мына ошо сага товфик ошол. Алла берди мүмкүнчүлүк, кылдың, мына ошо таква. Күнөөнү бүгүн кылып тоба кылып, эртеси эле кайра кайталай бербе. Жалганды токтот эми, болду. Жалган сүйлөгөндү токтот. Бирөөнү ушактаганды токтот. Аны уланта бербе дейт да. Уланта бербе дейт. Бир батырлыгын айтып берейин анда. Аны ошо менен токтотойлу. Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айтат. Hazret Ali ibn Abi Talib razıyallahu anhu amir müminin Haybar günü bir çep açılbay çoğun darvazasınçı jarıp özünün beline götürdü deydi.
hamalal bab ala dahrihi yawma Khaybar. Ana musulmanlar ошого чыгып, барып туруп чептен аны жарып булар жеңишти да. Кийин тажрыба кылды. Не болду? Айтат. Jarrabu yarfa'ul bab ba'da zalika falam yahmilhu illa 40 rajulan. Баягы аягы чоң дарбаза экен да. Hazret Ali onu жулуп эле алган да көтөрүпчү. 40 киши көтөрө албай койгон дейт. Коюп берген үстүнө чыгып. Себеп Хайбарда ал жерде бир топ чеп бар эле, Хайбар деген жердин аты. Жөөттөргө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча күн 20 күн оккупировать этип кыйналып ала албайды. Башкаларын ачты, ошону ача албады да. Анан Hazret Ali пайгамбарыбыз айтты. Эртеге мен желекти ушундай бир кишиге беремин. Алланын элчиси аны жакшы көрөт. Ал дагы Алланын элчисин жакшы көрөт. Ошонун колунан Алла Таала жеңиш берет деди. Миңдеген сахабалар бардыгы ушул үмүт менен мага берсе экен. Бул пайгамбарыбыздын тилинен чыккан берекелүү дуа мага тийсе экен деген сыймык эле. Бирок саарлап туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал түн айткан жок, эртеси ким экен. Алла тарадан келет де кимге берерин. Али гана деди эле, көзү ооруп атат деди. Чакырла деди. Чакырып келдим, не болду? Көзү ооруп аткан экен. Көзүнө бир дем салды, Hazret Ali айтат, мурункудан да жакшы болуп калды. Желекти берди, перөт деди. Ана мына маселе ошондой болгон да. Башка риваятына келет. Lamma dana minal hisn, ошо чепке жакындаганда, харажи илейхи ахлу, алар чыкты жөөттөр. Faqatalahum, fadarabahum rajul minal yahud. Алар менен Hazret Ali согушту, жөөттөрдөн бир киши келип туруп Hazret Ali'ni урду. Fawaqa tarsahu min yadihi, калканы колунан түшүп калды. Fatanawala Aliyun baba minal hisn, дарвазаны жулуп эле калкан кылып алды. Дарвазаны жулуп калкан кылып алды. Falam yazal fi yadihi wa huwa yuqatil hatta fataha Allah alayh. Ошо менен туруп жеңиш берди. Кийин анан таштап койду. Wa laqad ra'aytuna 8 anfus nashtahid an nuqalliba zalika al-bab fama nastati an nuqallibahu. Баягы таштап койгондо чоң дарвазаны ошону эми көтөрүш тиякта турсун, аңтарып кое элесе 8 адам аңтара албай коюптур да. 8 адам ордунан жылдырып аңтарылбай койгон. Hazrattар мына Hazret Ali razıyallahu anhu batır dep мынаны айтат. La ilahe illallah. Жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга пайгамбарыбыздын, сахабалардын, Hazret Ali'nin бардык мусулмандардын мухаббатын насип кылсын. Бирибизди жакшы көрүп жашайлы. Бирибизди сыйлап жашайлы. Пейилге характерлер туура келбей калат, эчтеке эмес. Бирок жек көрүп эмес. Душмандык кылып, жамандык кылып эмес. Жамандык каалаба. Зыян жеткирбе. Аны гыжалат кылба болот, тек кой болот. Характерин туура келбей, эчтеке эмес. Жамандык каалаба, зыян жеткирбе, гыжалат кылба. Тек кой болду. Мусулмансың да. Иман талабы ушул. Имандын талабы ушул. Бир жамандык кылса, кечирип кой. Ал үчүн эмес, Алла үчүн. Досуңдан жамандык келип калды. Туура эмес нерсе болуп калды. Алла үчүн кечир, ал үчүн кечирбе. Алла үчүн кечир. Алла үчүн кечиргенди үйрөнөйлү. Алла үчүн кечирим сураганды үйрөнөйлү, туугандар. Бул чоң нерсе да. Алла үчүн кечиргенди да үйрөнөйлү. Кечирим сураганды да үйрөнөйлү. Allah